Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, райымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сабагыбыз Аллахтан коркуу тууралуу болмокчу. Кээ бир данышман кишилер ден соолуктун чың болушу аз тамактанууда, жан дүйнөнүн тазалыгы күнөөдөн оолак болууда, диндин тууралыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагынан үлгү алып жашоодо дейт. Ислам аламында аттын кашкасындай таанымал болгон имам Абу Лайс ас-Самарканди деген бир алым дүйнөдөн өткөн. Ал киши Аллахтан корккондуктун белгиси 7 нерседе көрүнөт деген. Биринчиси тилинде. Мусулман адам тилин ушак айыңдан, гыйбаттан, бирөөгө жала жабуудан сактайт. Тилин Аллахты зикир кылуу, Куран окуу жана башка илимий сабактар үчүн колдонот. Экинчиси жүрөгүндө. Алладан корккон кишинин жүрөгүндө мусулман бир тууганына карата көрө албастык сезимдери болбойт. Мусулман адамга жарашпаган көрө албастык сыяктуу сезимдерди жүрөгүнөн чыгарып салат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отунду күйгүзүп күл кылгандай, душмандык дагы мусулмандын жакшы амалдарын күйгүзүп түгөтөт деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, жүрөгүбүздү көрө албастык душмандык сыяктуу жаман илеттерден таза кармайлы. Үчүнчүсү бул көзүндө. Алладан корккон пенде көзүн арам оокатка, акысы жок кийимге, жат бирөөгө кароодан тыят. Дүйнөгө сугалакты кылып көз салбайт. Көзүн арамдан тыят. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким көзүн арам нерселер менен толтурса, кыямат күнү Аллах Таала анын көзүн от менен толтурат деп айткан. Төртүнчүсү курсагында. Аллахтан корккон пенде жүрөгүнө арам тамак киргизбейт. Себеби арам тамак менен тамактануу эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласынын курсагына бир тиштем арам тамак түшсө, ошол тамак ээрип сиңип кетмейинче жер асмандагы периштелер ага налат айтышат деген. Ошондуктан курсагына арам тамак киргизүүдөн өзүн сактайт. Бешинчиси колунда. Аллахтан корккон киши колун уурулук сыяктуу жана башка күнөө иштерге сунбайт. Ар дайым Аллахтын ыраазы боло турган нерселерге гана сунат. Алтынчысы бутунда. Аллахтан корккон пенде күнөө жолунда эмес, Аллахка ибадат кылуу жолунда кадам таштайт. Илим алуу үчүн, адеп ахлакты үйрөнүү үчүн, алымдардын, олиялардын маҗлистерине баруу үчүн кадам таштайт. Жетинчиси кулчулукта. Такыба пенде Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн ага баш ийет. Эл көрсүндүктөн, башкаларга мактануудан жана эки жүзүлүктөн өзүн сактайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, жогоруда айтылган 7 нерсе эгерде сизде табылса, чындыгында сиз Аллах Тааладан коркуп жатасыз. Эгерде бул айтылган нерселер сизде табылбаса, жашооңузга терең назар салып, ойлонуп, ой жүгүртүп көрүңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.